Бул малина эмес, клубника да эмес, ежевиканын жалбырагы дары сапаты бар экен. Бунун Өзбекстан алып кетет, бир переработкасы биринчи этапынан өтүп, анан Польша деген мамлекеттен мындан бир фармацевтический бир продукция чыгат экен да. Бул аябай сонун жаңылык. Эгер жакшы баа болсо, жакшы объем болсо, биз келечекке дагы бир кичинекей бир киреше киргизе турган жолдорубуз бар экен. Assalamu alaikum жамаат, малина ягода сүйүүчүлөр. Бул жерде бир айта турган дагы бир маселе болуп кетти. Биз ошо съемканы баштап тартып атканыбызда бул жагы бизге Өзбекстан Ташкенттен конокторубуз келип калды. Коноктордун маселесини уксак, биз ошол урожайдан алат экен деп неме кылганбыз. Жок, булар оказывается булар урожай эмес, ежевиканын жалбырагын алганы келиптир. Ошого кандай максат менен алганы келди, ошону өзүңүздөр угуңуздар. Анан эгерде ушу общий биздин кыргызстандыктарга туура келсе, ушул туугандарыбызга чогултуп берели. Булар дары жасайт экен ушул ежевиканын жалбырагынан. Ошого өздөрү өз оозу менен айтсын. Анан кийин кандай болот, эмне болот, кийин дагы көрө жатарбыз. Экрамен бир саламдашып коюңуз. Мен Өзбекстандан, фермам бар. Фермамны асасий шугулланган иши фармацевтика менен шугулланабыз. Фармацевтикага ошо ежевиканы барги керек. Өзбекстанга ошо барг маселеси боюнча кыдырып жүрүбүз. Эгер барги болодиган болсо, силер хасылын силер аладиган болсолор, баргыны кесип ташлар экенсиздер. Кесип ташлар. Бизге Өзбекстанга барги керек. Ошону гаплашып бир көрсөй дедим. Силерге мындай төгө баргын өзү эле керек болот ошондо? Барг ушундай калат да, ушу баргы керек болот. Силерге урожай керек болбойт? Жок, урожай керек эмес, факат барг керек. Хасылын эгеннен ушу кесип баргыны берселер болот. Силерге мисалы үчүн мына не болсо, мына болсо, силерге мисалы үчүн бу жерден кесип берсек болобу же баргын өзүнчө алыш керек? Жок, буну ушул жерден кескениңизден кийин кuyashga tassangiz qurisa o'zi bargi tushadi. Qo'qursangiz bargi tushadi, o'sha bargi kerak bizga. Значит, баргыны мында кылып туруп өзүнчө алышыбыз керек турбайбы? Shu holatda kerak bular. Shu holatda alışыбыз керек экен да. Значит, булардын азыр биз кандай кылып алып беришибиз керек, баалары кандай болот, булар тууралуу сиз качан айтасыз анда? Мен азыр мындан азыр лабораторияга алып кетемин. Yana bir haftadan keyin sizga aytaman, qanday qilib olish, nima qilish, laboratoriyasi yaxshi chiqsa bo'ldi. Bizga o'sana ximikat bo'lmasa bo'ldi. Bu значит, бул жалбырактарга химикат чачылбаш керек, ошондо. Ximikat bo'lsa bo'lmaydi. Shunga dori tayyorlaymiz bundan, farmatsevtikaga dorida. Dori. Bir qancha erejesi var? Ya bizlarga tonnani farqi yo'q. Qancha tonna bo'lsa ham farqi yo'q. Значит, количество qancha bo'lsa olaveradi ekan. Количество qancha bo'lsa oladi ekan. Biroq bulardan bir эле талабы бар ekan. Талабы химикат дары чачылбаш керек ekan да. Химикат дары. Экологический чачылса болот ekan, химикат болбойт ekan да. Ошондойбу, Туура. Пестицид, химикатлар керек эмес да. Биз деген буга курттун дарысын чачабыз. Ежевика, клещтин дарыларны. Yana bitta narsa o'sha qurtni dorisi qachongacha, masalan 1 oy yoki 2 oy. Жок, алар бул вакытта чачылбайт. Булар гүлдүгөнгө чейин чачылат да. Şu dori bermasdan oldin olsa bo'ladi. Эми алардын ар бир курттун дарысын өзүнүн вакытысы бар да, срогу бар. Ошо срогу мисалы кыска вакытта, бул вакытта мисалы үчүн урожайга дагы бизге минус болуп калат. Ошого биз гүлдүгөнгө чейин чачабыз буларды. Ошондо болобу? Болот. Болот. Дары өзүнүн эффектин жок. Өзүнүн ta'siri yo'q bo'lgandan keyin olsa bo'ladi. Бул өзүнүн imkon qadar shu dorilamasdan oldira olish kerak edimi? Биз чачпасак болбойт. Гүлдүгөнгө чейин биз куртка беребиз. Ал неме бул вакытта өзүнүн таасирини жоготот. Азыркы вакытта мындай немеси жок да, монучу. Эми бул ушунун бир пайдалуулугу боюнча, жалбырактын пайдалуулугу боюнча бизге жаңылыкта бир-эки маалымат бере аласыңарбы? Эмне кандай пайдалуу? Бияк келбейсиң мен. Аяз, бияк келбейсиң. Карайын, буну Өзбекстанга барып кайтадан упаковка кылабыз. Keyin Polshaga ketadi. Masalan, Polshaga eksport qilamiz. Masalan, hozir Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tgandan keyin yana buni qaytadan ishlaymiz. Yarim mahsulot bo'lgandan keyin Polshaga eksport bo'ladi.
Польшага bunun өзүңөр переработка кылып Польшага переработка Өзбекстанда болады. Польшадан дагы доработка кылып Keyin экен да. Polshaga borgandan keyin bu tabletga, dori sifatida yana qaytadi. Endi u yog'i qorong'i. Ал кайсы эмне таблетка эмне пайдасы ал аякта өзүнүн секрети, Polsha секрети. Кыскасы дарыга пайдалуу экен да. Dori o'sha tabletga tayyorlanadi. Darılığa jarayt ekan da bolчу. Dorilikqa faqat ежевика yaraydi, malina bo'lmaydi. Ежевикада bor. Клубникачы. Yo'q. Faqat ежевикада bor. Ежевика бул ежемалина bunun сорттору да бар да, түрлүү сорттору. Бар, жалпы бүт сорту бар жарай берет, Yaraveradi. Жалпы ежевика болсо эле болду экен да. Kecha biz O'zbekiston Qashqadaryo viloyatida 55 gradus issiq bo'ldi. Biz ekkandi Qashqadaryoga, hammasi ketdi. Ketib qoldi. Qochirib o'lib qoldi. Kuyib ketadi, kun issiqda kuyib ketadi. Jalbirab kuyib ketadi. Issiq bo'lmaydi. Sizlarda qishda sog'urib qo'yadi-ku, O'zbekiston sog'urmaydi. O'zbekistonda shuni ochiq holatda qoladi, bo'laveradi. Demak, issiq ichidan. Qirg'izistondiki layıqta bo'lib atadi-da. Qirg'izistonda salqin, o'shanda Qirg'iz tomondan, bu tomondan qidiryapti. Sizlar hozir dag'am bir so'rov bor. Sizlar hozir Tojikistonga dag'am bordik dedingizlar. Tojikistonda bormi ekan, yo'q ekan? Tojikistonda yo'q. Tojikistonda shunday yerga ekib turib, ne o'tir? Diki holatda bor. Tojikistondagi buni tikani bo'ladi. Tikani bor. Bo'lmadi. Buni qurg'atib bir emetib berse болобу же бир гана ошо свежий кезинде эле мындай жулуп турулбаш керекпи? Yo'q, qarang, buni kesasizlar-ku, hozir mana kesib tashlayapsizlar. O'shani bir yaxshi joyga qo'yib, 2 kundan keyin ursangiz, bargi shuni tushadi pastga. Poyani olib tashlaysiz, bargini olib ketaveramiz. Jalbiroq uqalanib qoladi-da, bunda sinib. Bo'ladi, farqi yo'q. Qurg'ab qolsa деле bo'laveradi. Farqi yo'q bo'ladi. Chunki biz buni pres qilamiz. O'zbekistonda buni tozalaymizda, uni bagini olib, mamasini olib tashlab, tozalab pres qilamiz. Keyin pres qilib keyin jo'natamiz. Кандай кызык, Бул боюнча дагы бир кийинки чыгыштарда маалымат берели. Азыр сиздер эмне кылган келдиңиз? Лабораторияга алып кеттиңиз. Hozir laboratoriya, keyin territoriyalar aniqlayveramiz. Ko'proq gektarlar bo'lsa, o'sha jo'natadigan tonnamiz kattaroq bo'lishi kerak-da. Masalan, endi buni 1 tonna, 2 tonnani jo'natsangiz, u yo'lkalarni o'zida olib ketadi. Kattaroq ob'yom bo'lsa, Polshaga borguncha, mana O'zbekistonda o'zimizning texnikalar bor, ishlaguncha bunaqada nimasi bor-da. Shundan ko'rib aylanib. Сиздер мурун буга чейин опыт болду эле бияктан иштеп башка мамлекеттер менен же бул биринчи келип атасыздарбы? Ежевика тууралуу. Yo'q, qarang, bizlar Polshada fermamiz bor. Hozir Polsha, O'zbekiston, SP. Endi bu narsa bo'yicha ham yangi texnologiya olib kelgan, ya'ni bundan ham chiqarmoqchi, hali chiqarmadi. Endi Жок, башка деле Polshada деле өсөт да ежевика. Алар өзү Polshada bor. Алар өзү кылып атышат, буга чейин кылып беришкен, Polshada bor. Аябай кызык. Атыңыз ким дедиңиз? Ravshan. Ravshan мырза бизден ушул Ташкенттен, Ташкент шаарынан Өзбекстан мамлекетинен келген ушундай коноктор келди. Бизге да жаңылык болду, кубана. Бизге да мынакей көрсө ежевиканын бир гана мөмөсү эмес, бир гана көчөтү эмес, ушундай дагы жалбырагы дагы керек экен да. Бул малина эмес, клубника да эмес, ежевиканын жалбырагы, дары сапаты бар экен. Бунун Өзбекстан алып кетет, бир переработкасы биринчи этапынан өтүп, анан Польша деген мамлекеттен мындан бир фармацевтический бир продукция чыгат экен да. Бул аябай сонун жаңылык. Эгер жакшы баа болсо, жакшы объем болсо, биз келечекке дагы бир кичинекей бир киреше киргизе турган жолдорубуз бар экен. Буюрса биз кийинки көрсөтүүдө ошол Равшан агабыздын дагы ошол жактан кандай ответ берет, азыр алып барып лабораторияга текшерип, анан ошол жактан бир ответ берсе, ошол маалыматыбызды сиздер менен Кудайым буйрса кийинкисинде бөлүшөбүз. Сиз канча убакытта ошол лабораториядан жыйынтык чыгарасыңар? Bir 10 kunda chiqadi. 10 kunda жол borib O'zbekistonda, ana keyin O'zbekistonda jo'nataman. Ozgina ishi bor buni. Laboratoriya 10 kunda ответ beradi. Жакшы. Мейли, урматтуу көрүүчүлөр, рахмат. Жаңылыктар менен биз менен болуңуздар. Жаңылыктар менен бөлүшүп турабыз. Биздин каналга катталыңыздар. Эмки чыгыштардан көрүшкөнгө чейин. Аман болуңуздар.